Ошо автоматизациянын one click деген жана бир басканда 7 магазинге чачыратыш биздин убактыбызды үнөмдөп атпайбы. Мен мисалы үчүн бир менеджерди жалдаш керек болчумун, ал только кеч келе публиковать этпек да. Адатта биз бизнесмендерди ар дайым эле акчанын аркасынан түшкөндөр, акчасы канчалык көп болгон сайын дагы болсо экен деп ар бир оозунан чыккан желди сатканга кызыктар адамдар деп ойлойбуз. Бирок эч качан Россияга келем деп эч качан ойлогон эмесмин, честное слово. Мен шаарда туруп, шаарда жашап, мен англисче свободный владеть этчүмүн да. Мен, кстати, кыргызча вообще сүйлөчү эмесмин. Ушул жерден токтотот окшойм, да узарып кетет да сөз. Кийинки темага мынтип кете берем да. адатта биз бизнесмендерди ар дайым эле акчанын аркасынан түшкөндөр, акчасы канчалык көп болгон сайын дагы болсо экен деп ар бир оозунан чыккан желди сатканга кызыктар адамдар деп ойлойбуз. Бирок реалдуу чындык андай эмес экен, андай эмес. Чыныгы бизнесмендер бир эле учурда экономикалык жактан дагы, анан моралдык жактан дагы өсүп турат. Эгер кайсы бир бутак артта калып кетсе, анын иши алдыга дээрлик мындай бир алдыга жылбай калат дегендикке эле барабар. Эң сонун экен бүгүнкү биздин конокторубуз дагы ошол эле Wildberries'теги, ошол эле өздөрүнүн платформасындагы ийгиликтерди мындай бир моралдык жактан дагы азыктандырып, атайын фонд ачыптыр. Ал менен биздин мекендештерге жардам берет экен. Фонд тууралуу да кененирээк айтып өтсөңүздөр. Ошо фонд тууралуу биз бизнес жаатында иштегенден кийин биз башкача ойлонот экенбиз. Башкача ойлонот дегендин мааниси, биз даже бирөөгө барып тыкылдатып бизнесменге барабыз, колунда бар адамга баланча тыйын бөлүп бериңиз, баланча эмеге биз кайрымдуулук катары жардам берип коелу деген нерсени айтканда дагы бир барганда кагуу жедик, эки барганда берет экен, кайра кагуу, бирөө бутуңан баштап башыңа чейин карайт экен, бирок мага өтө чоң мотивация болду да. Бул менин текеберчилигим сындырат экен да, мен мындай эгомдучу. Эми кээде көрүлөр мындай издевательский мындай символический тыйынды берип коет, сен адамды көп өзүң табасың да, анан айбек өзүң котур сабыр кыл деп тыйын алып кечиресиз, рахмат деп ушундай кылып аттык да. Бирок өтө чоң сабак, өзүмдүн эгомду сындырып, баягы мындай биздин Чыңгыз Айтматов айткандай, дайыма адам болуу кыйын дейт го. Өзүңдү постоянно подправлять эте бергендей. Бирок биз балдар менен сүйлөшүп могу нерсени ойлондук. Давайте создадим бизнес-проекты, которые будут доля, дедик да, Алла Тааланын долясы болот деген мааниде. Ана биз айттык, силер байларга айттык да, биз силерге условия түзүп беребиз, силер Wildberries'те киргизип атасыңарбы, биз силерге логистика ачып берелик, условия кылайлык. Силер просто услуга менен колдоносуңар. Ушуну түшүнгөн жокмун. Жамаатка катталган адамдарга айтып атасызбы же? Жо, ошо биз садоводдо иштейбиз да. Тең туштардын арасында эле. Ошо кошунабыз, ар кандай тааныштарыбыз, анан биз билебиз да, алар кандай иштейт, не иштейт. Биз айтып атабыз, биз силерге ушундай долбоор түзүп берели, проект түзүп берели. Аны менен мен деле колдоном, сиздер деле колдоносуз. Как обычно, жанагындай логистикага төлөгөндөй төлөй бересиз, бирок сиздин атыңыздан 7 рубль биздин фондко түшөт. Ал фондтон болсо жанында кайрымдуулуктарга таратылат. И соответственно сиз соодаңызды кылып эле соопту кыра бересиз деген мааниде. Аларга ошол нерсени мындайча айтканда жүрөгүнө киргизгенге аракет кылып да. Ишкерлер 7 рубльди бөлгөндөн кандай кабыл алды? Булар болсо, допустим, булар любой карго менен салса деле ошол эле акча болот да. Допустим, бул биздин карго менен салса деле условно 45 рубль да. Башка карго менен салса деле 45 рубль да. Бирок биздин карго менен 7 рубль каерде калып калып атат? Бирок биздин карго менен салса, ошо карабайсызбы, ошондо. Бирок биздин карго менен салса, ошо бизде биздин каргодон биздин 7 рубль болсо, биз чарп беребиз. Бизге фондко түшөт да. 45-тен чыгып атат. 45-тин ичинен чыгат да. А муну бизнесменге бул разница нет, бул карго или бул карго. Бирок биздин каргону салса, ушу 7 рубль ар бир килограммдан фондко түшөт. Фондко бүгүнкү күндө балким
кандай деп сурасам, бүгүнкү күндө фондко канча каражат түшөт, анан кандай фонддун жардамы менен кандай кайрымдуулук иштерди жасап жатасыздар? Биздерде мындай биз бир нерсени түшүндүк да, балык сураса, балык бере берсең кечке эле балык сура берет экен да. Биз ошо балык сураса ошо кайырмак бергенге аракет кылып атабыз да. Ошон үчүн илим жагына, адамдардын мындай караңгычылыгын жойгонго, ошо илим жагына ошо фонддон чогулткан акча көбүнчө ошол жагына каржыланып атат. 70%. Эми ошонун 30% мындай фактический деп коет, баягы медреселер көмүр алып берип калыш керек болуп калат, же 9 балалуу биздин энелерибизге мындай продукт алып берүү, же кандайдыр бир жетим жесир балдарга ай сайын стипендия төлөө боюнча ушундай бир 30% эле ошондой жагына кетет. 70% мындай адамдардын эмесин, развитиясын өстүргөнгө. Потому что мы поняли, если биз алардын мындай эмесине вложение кылбасак, ал бала ошол эле уровеньде калат да, дальше өнүкпөйт, дальше өспөйт. Ошондо кимдер сиздерден жардам ала алат? Мындай бир бизнести үйрөнөм дегендерби, же кандай билимдер боюнча, же жалпы эле башка бир университетке барып билим алайын дедим эле, колдоо болобу деп кайрылса болобу? Ким кайрыла алат? Ким жардам ала алат? Биз негизи ушу фонддон, допустим, азыр мероприятие болот деп атпайбызбы, ушуна мероприятие уюштуруп атпайбыз, ушу фонддон кетет да. Ушуна мероприятие, семинарларга да, каржыланат, ушуна биздин мероприятие, семинарларга коротобуз. Анан ошол жактан ушу балдар келип, үйрөнүп, неме алганга возможность болот да. Мындан сырткары, мисалга эми сиздер ошол эле Валберсте мындай чоң киттерден деп коет го, миллиондук обороттору бар чоң киттерден экенсиздер. Жеке өзүңүздөрдөн дагы барып үйрөнүп билим ала алышабы, ага мүмкүнчүлүк барбы? Биз жок бир эле. Биз негизи көбү бизди ойлойт экен да, ошо өзүн презентовать этип атабы, же өзүнүн курстарын сатып атабы депчи. Анан биз жооп берет элек, жок, бизде убактыбыз жок. Бияка келгенге араң уларбайке айтып, кесип атып, бир лайыкташтырып, эптеп бияка чуркап келдик да. В действительности биз эмне кылабыз? Биз мындай да, бир нерсени айткым келет. Биз бизнесменбиз да, предприниматель. А предприниматель, он все время что-то предпринимает да. Анан биз адамзаттарды эмнени үйрөтүп атабыз? Силер Валберс үйрөнүп болсо көбү мындай кылат экен. Курс сатып алат, условно 80 миңге. Окуйт, анан на уровне менеджера калып калат да. То есть биз мероприятияда айтканбыз, разум, тело и душа, да. Душа это предпринимаю, все фантазирует, что-то ойлоп табып, ротейлс ойлоп табып, это душа экен, да. Разум счетоводторду только эсептейт экен, бухгалтерлер окшоп. Бул болобу, бул болбой, бул нерационально, бул рационально депчи. Тело деген бул мындай бир эмени көтөрүп туруп, бияка коюп койгон, бул тело да. Айтылган максатты эле аткарат да. Эми суроо берели. Кайсы ролду биз ойноп атабыз? Предпринимательдер в начальном стадии жаңы баштаткан ушу 3 ролду чогуу кылат. Өзү да тело болот, өзү да разум болуп эсептейт, өзү да душа болот. Бирок бир уровеньге жеткенден кийин мы всем говорим, что делегируйте, то есть башкаларга да жумуш бергиле. Алла Таалам рызкы берип атабы, акчаңар менен бөлүшкүлө. Бирөөнү нанимать эткиле. Мисалы үчүн мен Инстаграм бар, блогум бар, мен СММ кылам, мен убактым жок аны баарын публиковать эткенге, условно, да. Мен Валберсте менеджерим бар, мен анын аналитикасын карап, МП-статсы сатып алып, анан автореклама дегендей, внешняя реклама деп убактым жок. Мен эмеден эле чыкпай калам, аяка менеджер өзүнчө алып коем, да. То есть биздин мекендештерге эмнени айтып атабыз? Курс бара турган адамдар болсо, кеңеш катары биз бөлүшө алабыз. Мына могу кылсаң туура жол, декларация боюнча, документация боюнча могу эме, просто ссылкаларын, информацияларын берип коесуң, дальше адам өзү аптыныш керек. Өзүнүн дагы кыймыл аракет болуш керек. Анан алма буш, озма түш деген деле болот. Демек, бул жерде мындай бир курс сатуу деген тема такыр жок. Тема жок. Биз просто өзүбүз акысыз кеңеш алса болот бирок. Акысыз кеңеш алса болот. Мен мындай түшүндүм. Биздин ишкерлер өздөрү өнүгүп, ар кайсы жерде изденип, окуп, үйрөнүп, кайсы бир даражага жетип алгандан кийин артын карап туруп караса, мекендештер калып кеткен. Койгула эми чоң өнүгөлү жүргүлөчү деп аткан кез окшойт, ооба. Биз руханий деп атпайбызбы? Мен түшүнүп атам, жана эмне үчүн 25 плюс 25 плюс 25 деп анан суроо бердим, кайсы бөлүгүңүздө депчи. Бул нерсе убактылуу экен, бирок мен дагы өзүмдүн лептамды ушу дүйнөгө бирөөгө жакшылык кылып, калтырып бир тарыхый бир нерсе калтырып кетем деген
ниетте ушул нерселер айтылып, ушул нерселер болуп атат. Ким билет, башыма кирпич түшүп кетет, никакой гарантии нету. Но но эгерде биз ушул ишти кылып калсак, жүздөгөн адамдар пайда алып калса, кандай сонун, мен да спокойно душой дегендей. Тамаша, конечно же. Бирок бул нерсени биз да ала жүрүш керек экенбиз. Никогда эгоист болбош керек экен. 3-чү, 4-чү, 5-чи поколениеда бизнесмендер эч убакта алдабайт, билесизби ошону? Хоть башка улут болсун, хоть биздин динибизде болбосун, кандайдыр бир динге ишенбеген болсун, айырмасы жок. Эгерде 3-чү, 4-чү, 5-чи поколениеда адам болсо, алар билет, бул карма деп коет да алар. Бирөөнү алдасаң, эки эсе сенден кем каларын булар билет. Алардын аталары. Мен айдоочулардын арасында ушундай сөз бар экенин билет элем. Жолдо жүрөсүң деп бири-бирин коркутуп калышчу. Анткени алар чоң аталарынан, аталарынын практика жүзүндө көргөн, мынтип унчукпай чөнтөгүнө салып, анан көбүрөөк жоготуп алган моменттерин көргөн, анан балдарына айткан, бизнес жаатында момундай болбойт балам деген нерсени поколение балдар алар эч убакта эметпейт. Дагы бир нерсени айтып кетейин, лайфхак. Эгерде сиз бирөө менен даже условно бир тканчик менен өтө мындай чынчыл иштесеңиз, анын бир сандыгы берилет экен. То есть сандыгынын ачкычы берилет экен. Эми ошондойдун 5 ачкыч сиздин чөнтөгүңүздө болсо, ошо биринчи берген ачкыч байбы же сиз байсызбы? Сизде 5 ачкыч, ада бир эле ачкыч. Это говорит о том, что у вас товарооборот 5 эсе күчтүү да. И биз критический мышлениени өстүргүлө деп атабыз биздин жарандарыбызга. А бул илим жолу менен келет. Ошон үчүн илимге басым жасаңыздар. Эч убакта бизди мынтип үйрөткөндө мына школду бүтөсүң, университетти бүтөсүң, ошо менен жок. Бул деген илим деген бул түбөлүккө чейин окуй турган нерсе экен, потому что биз көрүп атабыз, заманба бат өзгөрүп кетет. Илгери кандай телефондор эле? Кнопочныйбы? Баарыбыз билебиз, кнопочный. Туурабы? Азыр болсо iPhone там 15-й там билбейм, 16-й чыкты, бүт бар WhatsApp, видео. Ну, силер заманбап менен колдонуп атасыңар, силер кнопочный менен колдонгон жоксуңар да. А почему биздин илимибиз кнопочный бойдон калыш керек да? Ошол себептен биз дайыма илим алганга муктажбыз да. Билим алуу демекчи, руханий азык алуудан дагы учурда андан да татаалыраак билим деп айтсак болот. Технология күнүгө өнүгүп атат. Бүгүнкү үйрөнгөн билим эртең жараксыз болуп, бүрсүгүнү таптакыр башка жаңы нерсе чыгып атат. Ушундай учурда элдин баарына мындай элдин баарынын муктаждыгын жаба турган платформаны иштетүү канчалык мындай сизге мүмкүнчүлүк жаратып атат? Retailer сайт атасызбы? Да. Платформа именно. Окей. Retailer почти бул эми бул жөн эле бир жолу создавать этип койдум, анан ошону менен иштей берет деген нерсе эмес болсо керек. Да. Ошо туура айтасыз. Негизи Retailer бул кадимкидей эле Инстаграмдай программа да. Инстаграм болсо всё равно убакыт өткөндөн кийин бир обновление требует берет го. Обновите приложение депчи, WhatsApp деле, VK деле, любой программа обновите деп это неме кылып берет. Мүмкүнчүлүктөр күндөн күнгө көбөйүп атат. Өткөн сайын да, ошол үчүн обновление требует этет да. Биз ошон үчүн Retailer, допустим, 2020-жылы чыккан болсо, башында болсо анча-мынча бир загрузкасы жай болуп, же бир тормозить эткен моменттер болгондо, биз ошон каждый раз уж обновление кылып турабыз да. Каждый раз и по сей день даже вот ар бир ай сайын бир жолу обновление болот, потому что технология өзгөрүп атат. Платформалар да өзгөрүп атат да. Ошондой эле атайын бир айтишниктердин командасы иштеп отурабы? Ооба, ошого биздин специальный командабыз бар. Командабыз полностью Кыргызстанда. Биздин Кыргызстандын команда бар, ошолор полностью аткарып атышат ушу программанычы. Вот. Бул кайта эле ушу немени Айбек байке ушу кошуп койгон неме да. Биз кыргыздар негизи өтө возможность бар да азыркы замандачы. Возможность бар. Программисттер деле бар, швейный производство деле бар. Просто биз ментальный частьты өнүктүрүш керекпиз да, өстүрүш керекпиз да. Биз такой же вот Инстаграм дүйнөлүк программа болсо, Retailer кудай буйрса ошондой эле программа болот деген бир ишеним бар да, иншаллах, кудай буйрса. Баса, бул жерде эми мындай сатып алуучу менен сатуучу бирин-бири онлайн сиздин Retailers аркылуу таанышып, сүрөттөрүн көрүп, балким товарын жактырышты, бирок анын жеткирүүсү, каргосу да өзүңүздөрдө болуп атат ошондо. Анан карго азыркы учурда сиздердин жеткирүү мүмкүнчүлүк Россия менен эле чектелип атабы же башка өлкөлөргө, балким Америкага дагы мындай айтканда жеткирип берүү каралганбы? Ну, на данный момент ушу основной поток Россия да. То есть Россияга жеткириш негизи булар клиенттер өздөрү сүйлөшүп алышат.
WhatsApp менен уже чыккандан кийин байланыша болгондо алар могут биздин карго менен жөнөтүшө алат, башкалар менен деле жөнөтө беришет да, нам разницы нет. Самое главное ушу содасы жүрө берсин да, экспорт өсө берсин да. Анан биз типа именно биздиктен салгыла деп биз неме заставлять этпейбиз. Кампа уюштуруштун да зарылчылыгы жок бул жерде. Да, потому что максат не элдер ушу бирин тагышып иштешип неме кылса, уже экономика өсүп, Айбек айткандай, биякта 20 киши болсо иштесе, 20 киши болсо, тамашында болсо, анын артында болсо, балдары болсо, канча адам багылып атат, ошол уже сонун бир неме да. Игилик да бизге. Биздин ишкерлерге именно ошол ритейлерске катталууда эмне артыкчылык болот? Опять же, допустим, азыр биз кандай атабыз, Дордойдо условно сода токтосо элдер эмне кылышты, уже этот как швеялар таратып, жумуш жок, же азайтып ушинтип атышпайбы? Же цехтер көбү жабылып атышат, базардагылар жабылып атышат. Ритейлерске киргенден кийин уже эмне болот? Уже онлайн платформа өтүп кетишет да. Уже ушул эле соданы онлайн кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Прямой эле клиенттер таап, допустим, биз мурункуда, допустим, Казакстандан, Россиядан келип, клиенттер күтүп атабыз да азыр делечи, условно. Качан келет, эмнеге аз келди, что-то сода слабый депчи. Ритейлерске чыкканда уже не будет потребности ждать кого-то. То есть биякта уже есть какие-то определенные селлерлер бар, которые уже могут закупать, покупать, да. Кандай ал жактагы колдонуучулар максимум канча товар оборот жасай алышты? Акча айландыруу деп эсеп кылат. Ну, биз мынтип немесин бизде данный жок да, биз анткени биз киришпейбиз да, эколор покупатель менен продавец өстөр сүрүшөт да. Бирок на данный момент я не могу сказать, что он прям идеальный, прям өлө крупный иштеп атабыз депчи, потому что бул все равно өнүп келаткан. Бирок бул өнүгө турган мүмкүнчүлүк болуп жатат да. Бирок бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат да, потому что уже азыр иштеп аткандар, жакшы иштеп аткандар да бар. Биякта көбүнчөсү ушу Дордой жүргөндөр ушу Россияда жүргөн кыргыздар садылып Библиондо сода алгандарды иштеп атышат да. Анткени болсо ушул Россияда сода алгандын представительдери Кыргызстандан сатып алышып, бияк жөнөтүшөт да. Ошолорго уже напрямую чыкканга возможность бар да сейчас. Вот. И плюс селлерлерге. Кудай буйрса, азыр ошо кыргызстандыктар если обращение кылган мүмкүнчүлүк болсо, вы можете потихоньку заходить, ритейлерске кирип, жакшы сүрөттөрүңөрдү киргизип, описаниясын жакшынаак кылып толтуруп, баштай бергиле, допустим, 2025 вообще токтобой бир аракет кыла бергиле, иншаллах. Биз болсо биз жактан биз ошо айтпайбызбы, маркетинг это эң оор жагы да. Вот произвести это хорошо, но ошону хорошо прорекламировать, ушу биякта селлерлерге реклама чөнтөгүнө салып бериш керек. И ошол өтө оор да. Эми ушул 2025 жыл ушуну бир максат кылып атабыз да. Именно максимальная реклама, максимальное распространение кылганга, что ниет коюп атабыз да, Кудайдын жардамы менен болуп калар деп атабыз. Силер болсо ритейлерди эми жүктөп баштап иштеп барсаңар, если биринчи заказдар болбосо силер неме кылбагыла да, то есть сразу чытап салбагыла да. 1 ай, 2 ай, жарым жыл токтобой киргизе бергиле. Может быть, не сразу, но может даже через 2-3 месяца бирок бир клиенттин күчтүү клиент кармалса, ошо менен бир 4-5 жыл жөн иштейсиңер да. Потому что я по своему опыту скажу, бир эле, по идее, бир эле модель менен кадимкиде 3-4 жыл жөн иштесе болот да, швейный производство. Потом бир ходовой модель кармалсаң, ошо менен бутуңары туруп кетсе болот да, эми швейниктер көбү билишет да. Поэтому неме кылбагыла да. Ал жакта көбүнчө эле ушундай текстиль товарлары же башка дагы каражаттарды чыгарса боло берет деген чектөө жок да, туура? Да, ограничения жок. У нас, допустим, единственное там запрещено там типа все, что вредит здоровью, ошон запрещено, допустим, сигареты, алкоголь, все запрещено, ошолор запрещены. Калгандарын, пожалуйста, производство, то, что пользу приносит людям, только за киргизгиле, саткыла, то есть эч бир неме жок да, ограничение. Онлайн базар. Онлайн базар эле. Сонун эң негизгиси бул биздин программа да, биздин платформа, кыргыздардыкы деп эсеби. Да. Валбрес эми жабылып кетет, балким иштебей калат. Озон дагы кимдир бирөөнүкү, өзүбүздүкүнө иштейле да, туурабы? Да, туура. Сонун жылуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Өзүн издеп, бизнесте аракет кылып жүргөндөр үчүн дагы жакшы бир пайдалуу маалыматтарды айтып өттүңүздөр деп ишенимдүү түрдө айтып кете алам. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Анын алдында сиздерге эркин микрофон. Айбек мырза. Эркин микрофон деген баягы кайрылуу, ушундай. Биз ошо кыргыз каалаган сөзүңүздү айтсаңыз болот. Кыргыз мекендештерге ошо
көп нерсени айттык, өтө сжато видео айттык, анан бир нерсени эстен чыгып калыптыр. Тажик бир туугандарыбыз ушундай платформадан Валберстен ИП ача албайт. Или түркмен бир туугандарыбыз. Биз жана ЕАЭС деп коет, ошого таможенный союзга кирген үчүн эле кыргыз паспорт менен Кыргызстандан кыргыз расчетный счет бир кыргызский банк менен эле ачып Валберске киргенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ошол нерсени эмнеге биз колдонбойбуз деген вопросту баса таможенный союз бизге пайдасы тийбейт деп кыйкыра бербей, пайдаланалы деген ойду айтып атам да. Если раз уж бизге социальный статус ушундай берилип аткандан кийин колдонуп калайлы. Ошо мен өзүмдүн акыркы кайрылуумду ошого эметмекмин да. Рахмат. Сизде? Даже ойлонуп азыр бир кыска неме айтайын десем оюма сразу келбей атат. Негизи ушу эмнеге чыгарат элем, ошо жалпы элибизде бул өнүгүүгө да. Мүмкүнчүлүк бар, колдонулу, Да, потому что бир нерсени айтсак, неважно, силер Валберс менен иштейсиңерби, же таксиде иштейсиңерби, же кафеде повар болуп иштейсиңерби, самое важное это не останавливаться, да.